Вы сами все видели, да, вот этот конфликт. Марсель, мой брат, в этом вообще ни в коем случае не виноват, потому что вы видели, да, кто первый нападает. И человек, да, который, блин, он в гости приехал. И при всем этом он 19 апреля, блин, отменил бой в хардкоре, приехал в Найзу. И тут такое со стороны президента Найзы вообще неуважение, я считаю, к спортсмену, да, потому что никакого гонорара не оплатил. И скажите мне, пожалуйста, вот, если вы реально мужик, почему вы даже не могли поехать в ментовку и решить вот эту проблему? Если он даже в этом не виноват, как это такое вообще возможно? Давайте сделаем так, братья, вот. Я хочу, чтобы вот этой лиги Найзы вообще ни в коем случае не существовало. И если ты начинающий боец, либо же вы хотите там подраться, если ты какой-то блогер, брат, я тебе советую вообще ни в коем случае не влезать в эту тему, тем более Найзы, потому что это полное дно, и Найза, короче... Вот, брат, я отделение сижу, брат. Милициялар туруп милиция кызматкерлери 15 суткага камап коюшту. Бир катуу эзейин деген да, кыйнап урупчу. Ошондой настрой бар эле, эртеңки кечин травма албайлы, жакшы болойлу деп. Колдон келишинче сабыр кылып аттым да. Салам Марсель, кандайсың, ден соолук жакшыбы? Анан могул азыркы учурда аябай талкууга алынган видео боюнча сенин атаандашың Бекмамбетов Ануарбек боюнча жанагы өзүнүн баракчасына киргизбедиби? Сенин бөлмөңө келип, сени эшикке чакырып, анан бирке түшүнбөстүрөк мындай разборка деп коелу, разборка болду. Анан ошол видеонун нары жагы эмне болду? Ассаламу алейкум биринчиден. Видеонун нары жагын ажыратып калышты. Ошо менен бүттү. Ошо нары жагы мындай өтө чоң уруш болбоду да. Өзү келди, ушинтип жазыпчы. Анан келип өзү шапалак урду. Анан мен дагы карап турбадым, мен дагы урдум. Ошо менен ажыратып коюшту. Балдар бар эле менин комнатамда дагы. Негизи экөөңөрдүн беттешиңерге Найза өзү кызыктар беле? Ооба, мага өзү чалып өздөрү ушундай сунуштаган. Мен биринчи братикама бой сурагам. Анан өздөрү айтып калышты ушундай, өзүң урушасыңбы деп. Ооба дедим. Анан ошо Ануарбек жазган экен, мен комментарийни өзү баштаган экен. Ушундай, я тебя не чувствую, короче, ушундай нерселерди. Анан ошондон айынан башталган. Ошентип лига бой берген. Буга чейин 2 жолу берген. Кыргызстанда 1 жолу, Казакстанда 1 жолу. Контрактка байланыштуу сүйлөшө албай калганбыз. Бунусунда ошо контрактты, мен айткан контрактты берип гонорарды. Ошо менен сүйлөшүлүр болдур. Анан аябай талкууга түшкөндөн кийин силерди күзөт кызматкери, милиция, Казакстанда полиция болуп эсептелет, полициялар келип кармап. Ооба, мени, короче, 1 күн мурда веске түшкөм, мен кече вес көрсөтүп, Ануар менен сүйлөшкөнбүз. Анан мени веске взвешенияга чакырды, кел деп. Анан взвешенияга барсам, ошол жерде милициялар туруп, милиция кызматкерлери. Анан бардым, мен аларды жөн охрана деп ойлопмун. Анан келип, жана TikToктогу бала сенсиңби десе, TikTоктон көргөн экен деп, жөн охрана окшойт деп ойлопмун, көрсө полиция экен. Анан келип ушундай заявление жазасыңбы деди. Айттым, мен жазбайм. Зачем мага жазып дедим. Анан алып барды, алып барып 1 күн кечке отурдум, жаңы эле чыгып келдим. Сопернигиме 15 суткага камап коюшту. Административный наказание экен да. Ошондой. Анан мен айттым, мага мен добум жок. Зачем? Это спорт, иногда бывает деп, мындай. Любой адам жаңылат деп айттым. Өзүм колдон келишинче аракет кылдым. Мындай защита эткенгечи. В любом случае казак кыргыз бир турган дегенде. Ошого соперник защита кылганга аракет кылдым. Анан көрүшпөдү. Ошо 15 суткага алып кетишти. Соттун чечими ошондой болду. Сот эмне күнөөлөрдү койду ал сенин атаандашыңа? Сот ошо келип коомдук жайда зычуу кылган үчүн деп келип алып кетти. Анан мени заявление жазасыңбы деп айтты. Анан жок, мен заявление жазбайм. Мен ушундай бойго интерес үчүн ушинтип неметкенбиз дедим мен, поддержкага чыгыпчы. Разогрев бой кылганбыз. Ушундай бунун күнөөсү жок деп колдон келишинче мындай защита кылышка аракет кылдым. Ал деле бирөөнүн баласы, бирөөнүн атасы дегендей. Ошол жерде сүйлөштүңөрбү? Ооба, сүйлөштүк. Не деп сүйлөштүңөр? Айттым, мен эч кандай немем жок дедим. Эптеп чыгып кетишке аракет кылгыла дедим. Өзү эмне деди? Мамилеси өзүнө мындай адам өзүнө келип калат го ошондой учурларда. Келип атканда мен ушул жак борморду чыгып келип атканда. Короче, судья келип ушундай деди. Анан мен кошулуп, у меня нету ничего деп сүйлөйүн десем, аралашпа деди. Судья чечимди чыгарды. 15 суткага дегенден кийин уже өңдөр башкача болуп, жүрүш-туруштар вообще башкача болуп калды. Уже башка лигалардан уже экоозго бой платить этет, хайфайтингден уже 66га деп. Уже может бир жерде наше дело, может уже лигалар чыга баштады уже. Силердин бойлорду уюштуруучу, уюштуруучу. Биринчи өзү Найза өздөрү неметкен да, ушундай урушасын деген. Анан өздөрү айтып, анан тынбай история киргизип тур, ушундай кылып тур деп. Ар 2 күндө история киргизип тур, адам көбүрөөк келсин деген да магачы. Менимче ошол ойлоп атам, ушул команда, Найза команда атайын уюштуруп, эртеңки бойго көбүрөөк эл толтурайын деген. Мен дагы күттүм ушу, менде дагы ушул ой келди да, магачы. Анткени өзгө басарлык картта мындай мушкерлер жок да. Анткени силер экөөңөр. Мен дагы күттүм ушул көп айтты да. Силер ушундай реклама катарында кылды дагы. Неге дегенде буга чейин бул жерде толтура уруш болот да. Менин досторум деле канча рух файтинг мындай октагон деген лигаларга келип урушуп кеткен. Ал жерде күндө уруш болот. Машинанын айнектерин сындырышат, эшиктерди сындырып алышат. Ал жерде эч кандай андай болбоду. Анан ушул келип кичине немеге 15 суткага камап таштады да. Мен өзүмдөн неметке бой болушка аракет кылдым да. Мен неге дегенде бойго алып чыгып бир катуу эзейин дегем да. Мындай кыйнап урупчу. Ошондой настрой бар эле, эртеңки кечин травма албайлы, жакшы болойлу деп. Колдон келишинче сабыр кылып аттым да. Ооба, алып чыгып көрсөтөйүн депчи. кызуу кандуулукка алдырбай, бул атака кылып атпайбыз ага.
ооба мен эмесе мен мындай жерлерде көп болгом да. Мен мисалы өзүңүз билесиз, Россияда көп ушкам. Мындай попомомо канчалаган менмин деген немелер келишет, претендент болгон карткорго. Октагонго уже претендентский берип атат. Көп иши болгом, бирок мен эч качан мынтип аркага кайткан эмесмин да. Ушуну уруш үчүн мен мындай кыйла сабыр кармадым да. Мындай байкасаңыз мындай өтө деле неметпей, кыйла сабырдуу болуп, өзүмдү кармап, эптеп бийликке чыгарып алайын деген оюм бар эле да. ооба сага жазсам сен эч кандай эмоция жок, эч кандай Ооба мен талкын болуп мындай. Бул эми сенин тажрыйбаң, бул жактан тажрыйбаң бар экени көрүндү да. ооба ошого эптеп алдап бойго алып чыгып алып, бойдо эзгим келген да менчи. Жестко мындай наказание кылып эмеген. А бул бой Бирок сенде альбом болот. ММА болмок беле? ММА. Күрөш. Жок, мага без разница, кулачка ММА. Бул экөөнүн Бул боюнча ММА беле? ММАдан жөнөшкөн да магачы. Aa, ММА боюнча. жакшы. Эми Анан спортивный интеллект, спортивный поведение анын үстүнөн тосуп алган өзүнүн жеринде мындай кылган чындыгында баягы биздин менталитетке туура келбейт да. Мен мисалы бул көрүнүш абдан эле туура эмес көрөм. Ошол видеолорду жибергенде мен комментарий өзүмдүн пикиримди жазып аттым, анан сага дароо байланышка чыктым да. Кандай состояниеда экенин билейин десем, сен такыр эмоция калтырбай ошол бойду күтүп атканың байкалды. Туура кыласың. мен жакшы неметип, жакшы формада элем да ушулгачы. Буга чейин 19 немеге хардкор бой берген да магачы. 19 числого. Аны принимать этпей мен ушул жака келгем да бойгочу. Бойго принимать этпей келгем, анан келип ушундай ушуга чейин раскрутка кылдык, бойду ушунча аракет кылдык. Немелерине кирсеңиз биздики просмотр, комментарий полный жактан биздики. Мен мисалы менде вообще негатив жок да, мисалы Марселинде. Мага даже Казакстандан толтура азырдан ар минут сайын келип атат, ар секунд сайын эсемешчи. Биз сени колдойбуз ушундай, давай жолугайлы, мындай бир жерде чайпай ичип отурайлы, казак кыргыз бир тууган депчи. Ошентип азырдан толтура жазып атышат. Ооба, мен комментарийда Анан неме да, биз отделениеге бардык. Отделениеге барганда ошол жердеги милициялар чыгарып жүрүшкө аракет кылышты да, колдо келишинчечи. Силердин боюңар интересный деди. Чыгарып жүрүшкө аракет кылышты. Силерге эч кандай чоң неме болбойт. Ашып барса 30 миң штраф жазылат. Мындай көп болот, бул кичине мындай мелкий хулиганство дейби, ошондой деп айтты да. Ошол себептен буга эч кандай чоң неме болбойт. Силердин боюңар интересный деп ошо Анварды тааныган милициялардан бар экен ошол жердечи. Ошолар ошентип айтышты. Анан айткандан кийин эле ушинтип туруп 15 суткага камап койду да. Ошол жерди түшүнбөй калдым эмне себептен экенинчи. Эми бул сени кылбаш үчүн эми туристтерге дагы бул жат көрүнүш да, мамлекетке дагы доо келет. Жок, туристтерге жат көрүнүш болгондо бул жерде ППМАда деле жүрүшөт, просто деле канчалаган боецтер урушуп атышат. Мисалы октагондо Найжандын өзүндө канчалаган боецтер конфликт болуп атат. Мындай болуп турат да, бул мисалы национальный эмес да, бул чисто спорт. Эч кандай неме жок. Анан жанагындай Кыргызстанда, Казакстанда көптөгөн публиктер чыгарып жүрдү да, ишочу. Ушул видеочу именно. Ушул жерин көп чыгарып жүрүштү. Ошон үчүн болду окшойт да. Ошон үчүн болду, бирок мен точно билбейм да, точно айта албайм 100% ушундай депчи. Анан мага лига айтты, турнирдан отмена болуп кетиши мүмкүн депчи. Деди да, мүмкүн болуп кетиши мүмкүн болду да, 50%, 50-50 депчи. Анан мен түшүнбөдүм да. Эми бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн да резонанс жаралгандан кийин сөзсүз да. Может быть, ошондой болушу мүмкүн да. Неге дегенде жанакындай маалыматтарды киргизген группалардан көп киргизип турат да. Казакстанда. Мисалы ушул эле көрүнүш бишкекте болуп сен ушинтип казакча, өзбекче, башка улуттун мушкеринин жаткан бөлмөсүнө барып сен ушундай көрүнүш жаратсаң, ал резонанс жаралып кетсе, биздин мамлекет мыйзамдуулукту такап туруп сени 15 суткага камап ушундай кылып койсо, көп эл ишеним пайда болуп, көп эл буну туура көрөт да. Элдин ою башка да. Спорттук мээде түшүнүк, алар силерде спорттук интерес кызык, силерде башка да. Эми мындай ала келгенде туура эле. Анан бирок силердин ою болбой калган албетте өкүнүчтүү. Ар кимдин ою бар да, ар адамдынчы өзүнүн ою бар да. Анан Кыргызстанга барганда мен эч качан мындай, сиз өзүңүз деле көрсөңүз керек, мисалы Камил деле барды Кыргызстанга, мен эч качан барып же мындай кылбайм да. Мен өзүм биринчи баштап же бир жерде өзүм бирөөгө барып мындай атырылып мындай кылган жерим жок да менчи. Даже Казакстанда деле, Россияда деле, Кыргызстанда делечи. Өзүм биринчи барып баштабайм да. Эми биз билесиң го, биз үйдө баатыр эмеспиз. Биз көбүнчө сыртта. Көп мушкерлер сыртта мушташат. Көп мисалы салыштыра келсең, көп мушкерлер, мисалы Казакстандагы мушкерлер көбүнчөсү сыртка чыкпайт да, ачык айтканда. Аз чыгат, бирок биздин мушкерлердин көбүнчөсү ошо СНГ, КМШ өлкөлөрүндө көпчүлүгү сыртта чыгат да, сырттан көрсөтөт. Анткени сырттагы чужой страна деген бул чоң тажрыйба. Ооба, мен өзүм Кыргызстанда вообще ушкан эмесмин да, негизичи. Келгем Москвада ушкам, ошо Москвада грузчик болуп, дворник болуп ошентип иштеп жүрүп Москвада ушуп баштагам да. Анан бул жака өздөрү предлагать этти. Еще азыр мага гонорарым бериш керек да. Сиз ойлоңузга, мисалы бул жерде менин эмне тиешем бар. Ал менин гостиницама келип атат, мен жашаган жерге. Келип өзү тыкылдатып, өзү келип шапалак урутат. Анан бул жерде вообще менин айыбым жок да. Эгер мен издеп барып, мен барып урсам, значит мен күнөөлүүмүн да мен. Если күнөөлүү болсом, күнөөмдү мойнума алмакмын. Ошол себептен лига менен азыр ошо гонорар жөнүндө мындай кичине неметип атабыз да. Бул контрактты караш керек. Негизи эле жакшы лигаларда контрактта пункт болот. Келишимдечи. Эгерде случай чего оппонент ооруп же салмагын кыла албай, бой срыв боло турган болсо, сиздин болгон чыгымыңызды жана жазылган контракттарды төлөп берүүгө биз толук мойнубузга алабыз, биз төлөп беребиз деген бар да. Негизи в идеале орусча айтканда сага болгон чыгымыңды, сенин коюлган гонорарыңды же болбосо жанагы жарымын төлөп берет да, гонорардын. Ошондо хотя бы жарымын төлөп бериш керек да. Мен ошону айттым да, хотя бы ошо жарымын төлөп бергиле дедим. Мен еще бул жака келгенимде мен өзүмдүн секундамды еще дагы кошо секундамды алып келдим да, өзүмдүн шотумачы. Почти примерно 500 миң теңгедей расход кылдым да. Келдим еще МРТ кылдым, көптөгөн документтер жасадым да немегечи. Найзагачы. Көптөгөн документтер жасадым, 500 миң теңгеден көп ишечү. Өзүмдүн шотуман кетти. Анан ошого чалып жакшы эле түшүндүрдүм. Түшүндүрүп айттым, айтсам жакшы түшүнбөдү. Анан эртеге дагы бир Кыргызстанга барганда неметем го. Ооба, ошол жактан дагы жакшылап сүйлөшүп алды. Жандарбек менен Нурбек байке түз эле сүйлөшүп алганда, анткени
албетте эми аларга жөндөн эле акча бергиси келбейт. Бар деле адам ошондой. жөн болгондо деле неме да, если профессиональный лига болсо должен да беришкечи. Коем профессионалдык лигада. Эгер профессионалда, мисалы сиз көптөгөн байыстарды коюп атасыз, мисалы Америкада деле жүрөсүз, сиз өзү профессиональный лигада бериш керек да, чынбы? Майда өзү профессиональный лига. Бирок гонорарды сага төлөп бериш керек. Бериш керек, вот именно ошо да. Профессиональный лига төлөп бериш керек да магачы, хотя бы 50% гонорарын бериш керек азыр магачы. Мен мисалы неге дегенде вес кылдым, еще даярдандым, көптөгөн нерсе болду да. Еще мен немеден отказ бердим, хардкордон 16 немеге. Еще майга могу октагон бой плагать этип аткан. Октагондон неметип калдым, октагонго кичине мындай болуп калдым, октагон менчи. Неге дегенде мага ачык айтканда эң чоң сумма октагон берет да. Казакстанда мен мисалы ачык айтканда эң чоң мындай бюджеттүү неме октагон гонорар октагон берген да. Даже Бишкекте урушканда да эң көп почти бюджеттин жарымын алып кетип калдым деп айткан да магачы. Еще байыстарын жакшы карайт октагончу. Эми тура эле сен өзүңдүн бааңды билип, сен өзүң бааң менен эсептешип, бул мен туптура эле ойлойм. Сунукталган акчага макул болбой эле чыгып бербестен сен өзүң эсептешесиң, өзүңдүн каражатыңды карайсың, жана чыгымдарыңды эсептейсиң, өзүң бааңды көтөрүп, бул эң туура нерсе. Бул ар бир ишкерде болуш керек. Ошого мен мисалы эгер реально профессиональный лига болсо, Майзат должен хотя бы 50% төлөгөндө. Мен полный демейм, хотя бы 50% должен да. Анан Найза немеге киргизип коюптур, посткочу. Дисквалификация депчи, байыс кийин кайра урушпайт деп Анвар менен меничи. Мен мисалы бой сурап же бой жок калып калган жерим жок да. Өздөрү жазышты, хорошо, гонорарын сүйлөшүп алдык, хорошо дедим да. Мен биринчи боюм Найзага вообще урушкан эмесмин буга чейинчи. Ооба, сен Найзага балдарды алып келип эле жүргөнсүң да. Мен врачка сенин медиаң дагы буларга кызыктуу да ошон үчүн. Ооба да, еще айтышкан да магачы 2 күндүн биринде история киргизип берип тур деп айтышкан да. Мындай историяны Найзаны көбүрөөк киргизип берип тур, мындай билет жөнүндө, билет сатып ушундай эл келсин депчи. Ошентип тур, мен мисалы канча история киргиздим, канча лентага киргиздим даже. Канча адам билет алды билбедим да менчи. Анан кийин уже эртеге бой уже отмена да. Еще оны соперникти 15 суткага камап коюш мүмкүн эмес да. Жөнчү. Мисалы камаса полный закон бардыгына бирдей болуш керек да. Мисалы октагондо деле канчалаган байыстар урушташат. Биринин колун сындырып атат, гачницага келип эшигин сындырып атат. Мындай мисалы эл көп жерде уруш болбосун десе, мисалы бухватикте уруш болуп атат. Эшикке чыгып алышыпчы. Закон бардыгына бирдей болуш керек да мисалы. Эми ал эмоцияга алдырып, ал жактан кабатыр болбой эле кой. Сен башка лигалар, башка промоушендар кызыктуу да. Ошол жактан эме да, күмүш эшик жабылса алтын эшик ачылат деп коет го. Бүгүнкү эшигин берем. Күмүш эшик деле эмес да. Мен мисалы бу эшикти ача элек койсум да, даже мен просто чалышты, 10 күн мурда чалды, мен мындай урушасың, давай. Келдим, уруштум. Урушам деп келдим, даярдандым. Соперник экөөбүз даяр болду. Уже бүгүн эртеге бой уже. Сен эми сага тиешелүү нормаларды сен так аткардың да контрактка. Ооба, мен өзүмдүн ордумду билдим да. Мен мисалы личный допускать эткен жокмун эч кимге. Личный эчтеке кылган жокмун, же бирөөгө травма берип соперниктин мындай кылган жокмун. Же мисалы неменин законун, Казакстандын законун любой жерде сыйлайт да. Мен мисалы же эшикке чыгып мушташып же бирөөнү кууга урган жокмун. Мен сопернигим келди, менин местома. Сопернигим келип урду. Анан бул жерде мен ойлойм 100% турамын да. Неге дегенде комментарийлерге деле толтура казак ютубандар жазып атат да. Ооба, сенин күнөөң жок эми, сен өзүң спортчу катары, медийный личность катары сен өзүңдү ишиңди так аткарып атасың. Анан мен дагы комментарийлерди, ал видеонун астында комментарийлерди карадым. Көбүнчө комментарийлер ошол казакча жазылып, казак туугандар жазып, ошол сенин Анорбекти туура эмес, сеники туура. Көбүнчөсү ошол Анорбекти уруп салчу, Анорбекти үмүт салчу деп аябай мындай терс жазууларды көрдүм. Аябай эле. Ооба, ошондой болуп, неме да. Бой примать эткенде уже файтикард чыкканда уже жазып башташкан да, комментарийсине кирсем толтура ушуну уруп койчу, ушуну негатив көп экен да аначы. Ушуну уруп кой, мынтип кой депчи. Толтура мындай өзүңүз деле байкап калсаңыз керек, мен казакмын, бирок мен Марсель утушун каалайм деп. Анан менин көп жанагындай немелерде көп видеолорум Казакстандан кеткен да, жанагы грузчик болуп иштеп, анан ушундай видеолорду монтаждап Казакстандын публикасы көп киргизген да. Ошого көп жазышат, грузчик болуп нөлдөн чыккан бала ушундай деп көп жазышат да. Еще комментарийден дагы мен көп окуп аттым ошондой жазуулардычы. Ооба, мен көрүп аттым, аябай раскачка жакшы болду силердики. Ооба, еще толтура канал киргизди, толтура. Даже по ПММ Россия СНГнин группалары бар да, по ПММчы. Даже ошолар проф жанагы группалар киргизет. Весь Россиянын. Ошолар полный киргизишти да. Эмки пландар кандай? Эмки пландар майга ушуп калышы мүмкүн бир лигадачы. Сүйлөшүүлөр жүрөт. Майга уже сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Даже бир лига бар. Айтпай эле коеюн аны. Ушундай деди, анан гонорар десем, сен гонорардан кызаат болгон, анда бүт өзүмдүн машинамды сатып койсоң, силердин боюңарды уюштуруп берем деп. Гачницага киргип атканда чалды да. Жаңы чалды. Жаңы чалды. Кызыктуу турбайбы? Ой, уже Шола байке таныйсыз да. Ооба. Шола байкедан эгер гонорар мындай жакшы бизде спонсор чыкса, уже Жалал Абадта Курманбек стадиону ачылган, жаңы курулган. Ошол жерде койушка аракет кылайлы биз деди да. Анорбек келбейт, Анорбек келбейт. Мен ошону ойлодум, ал келбейт депчи. Мен либо Казакстанда урушабыз, либо Россияда урушабыз деп ойлодум мен ачы. Неге дегенде уже Кыргызстанга барса туура болбой калат да. Нейтральный өлкөдө өтүш керек да. Да. Жок, мен Казакстанда урушканга даярмын да, бирок мен мисалы Казакстанда урушсам, дал полный болсо 70% мен колдойт да. Бирок 100% ишенем, Анорбек Кыргызстанга келбейт. Мен дагы ошону ойлойм да. 100%. Неге дегенде, ага уже комментарий, личка полный, толуп кеткен. Кармасам мынтем даже Казакстанда уже жазып баштады. Даже мен жолдо келип атсам, жолдо дагы мындай ушундай немени көргөндөрчү. Туура эмес кылды, мындай капа болбо, мындай
гостиный уважительности билбейт ага тең элбей депчи. Не бывает плохой нация, бывает плохой люди дейт го. Ошентип азыр келишип найза айтышып. менен кандай атат мамиле азыр учурда? Найза менен азыркы учурда Жандарбек менен жакшы элем азырчы. Анан ошентип киргизгенде мен түшүнбөдүм да. Мисалы уже дисквалификация деп жанагындай лигада ушпайт деген. Мен мисалы лигадан бой сурап же мындай кылсам билем да. Мен сразу чалып ошентип айттым. Мен силерден бой сурап атамбы же силерден бирдеке сурап атамбы дедим. Ушундай киргизгениңер туурабы десем, Жандарбек жок тура эмес, азыр карап неметебиз деди. Анан билбейм, еще эртеге дагы көптөгөн видеолор чыгат го дейм. Жо, бул эме го дейм, менимче турнирди сактап калыш үчүн атайын силерди бул лигада ушпайт деп четтетип койду го дейм. Турнирди Турнирди сактап калыш үчүн. жок билбейм, турнирди сактап калыш үчүнбү билбейм да точносын. Же болбосо сиз айткандай өздөрүн реклама кылып уже чыгып кетишти да. Мындай мисалы лиганын президенти деле биз уже башка лигада эмеспиз деди го. Уктуңузбу ошол жерин? Ооба, мен көрдүм Нурбек Карабала байкен сүйлөгөн. Мисалы эртеге менин досум урушат. Болгариядан. Блогер бала, өмүрүндө урушкан эмес. Бир актер менен урушат. Значит, кандай лига экени уже билинет да, мен неметишимчечи. Еще Карне Тарасов деген бир Epic Fighting деген лига бар. Ошондо урушуп жүргөн байесте алып келип уруштурушту. Менин братчикам бар, өмүрү чисто блогер. Ислам Эгембердиев деген өмүрү спортто мындай түшүнүгү жок, чисто блогер бала. Ошону алып келип уруштуруптур, анан неметишти да, анан калганын эртеге дагы айтап чыгам дейчи, өзүм ичкам сүйлөп чыгам калганын. Көп нерсени азыр айтайын деп атам, мисалы. Тура болбой калат деп атам да. Эртеге Каканы эртеңге чейин сабыр кармап турайын деп атам. Анан айтып алар сиз менен да мындай кичине неметип калышпасын деп атам да. жок, мага мен лига жөнүндө сүйлөсөмчү. лига жөнүндө, ким жөнүндө, баардык жөнүндө жакшы түшүнөм мен. Найзадан бери чечем да, мен билем алардын системасын. Алар жаман дебейм, жакшы дебейм, болгону баягы өз учурунда. Тура эмес да, азыр ушул чечимдер тура. Ушул ситуациясы тура эмес да. Эмесе Россиядан Дастик деген немелерди алып келип, бокстан коюп атат. 2 раунд, 3 раунд 2 мүнөттө. Чисто Попомаманын правиласы менен. Чисто Попомаманын правиласы. Мисалы 2 мүнөттөн 3 раунд деген ММАда бар жокпу? Профессионалдуу ММА. Жок дейм ал. Ошода күрөшүү 30 секунд алып күрөш менен. Ошентип коюшту да, тяжелый весте. Эми азыр сага найза команда сени гонорарыңды толук төлөп берип, разы кылса болду. Бул вопрос, бул суроолор чечилет экен. Жабылат. Эгер төлөп бербесе, уже мен эртеге башкача неме кылам да. Кандай профессионалдуу лига, кайсы рейтингде турат? Эми Кандай болот? ал найза эме да, богатый эле, бай эле компания да. Ал сен бай эле компания да айтты да, биз мындай акча бар деди. Значит, менин 50% төлөй албай атышат да. Эгер мен барып ошо байыс урганда, мен өзүм айтат элем да, кечирип койгон. Мен историяга сүйлөп чыкмакмын. Мен эгер лично ушул Кыргызстандын лигасына бир башка улуттун байеси барып туруп, ушундай кылып мен барып урсам, мен сразу история тартып чыкмакмын. Кечирип койгула, меники туура эмес. Мен ушундай бойду разогрев кылам деп атып, слишком ашырып жүрдүм деп, мен өзүмдүн күнөөмдү мойнума алып сүйлөп чыкмакмын. Мен өзүмдүн күнөөмдү билем да, кайсы кандай кылыштычы. Күнөөлүү болсом уже мойнума алам сразу эле. Могул жерде чисто разогрев бой, еще бизди тынбай киргизип атышты да, көрдүңүзбү? Главный пландорго коюп. Мен мисалы общий фотону киргизгенде главный мени коюп атты. Еще полный нерсени, еще прикрепление кылганда пресс-конференция болот, уже главный мени койду да. Мен чыктым, уже главныйга пресс-конференцияга мени койду. Ушинтип туруп эртеге бойду айтып мени алып койду. Бир күн болгондо. Ушул жерде түшүнбөдүм менчи. Бул жерде найза команда албетте алар каалаган жок, бирок тиги полиция кызматкерлери закон иштеп туруп чалды да. Ооба, закон иштеп, бирок полиция кызматкерлери лично өздөрү каалады бой болушунчу. Чыгарып аракет кылышты. Биз барып отурдук, бирок 5-6 полиция кызматкерлери келип, Анварбекти тааныйт экен, видеобузду көрүп туруп, силердин боюңар бизге интересный болуп аткан, силерди биз урушканыңарды каалап атабыз деди да. Анан биз аракет кылайлы деп бизге колдон келишинче түшүндүрдү. Анварбек айтты, ушундай сотко келгенде кечирим сурап, жакшыраак неметип тур, закон сыйла деди. Ушундай кылыпчы. Деди, хорошо, айтканын кылып, колдон келишинче чыгып кетишке аракет кылып, уже 15 суткага камап таштады. Түшүнүксүз эле. Да ничего, не переживай, нормально. Да, бул деле неме да. Мисалы мен уже 3 айдын ичинде уже 4 бой урушуп койдум эле да. Уже 4-чү бойум эле болчу. Бес-берек урушуп келип атам эле. Кийинки бойлор эми сүйлөшүп атат эми. Ооба, кийинки бойлор сүйлөшүп атат эми. Ошо хайпка неметип атышат, хайп файтингке. Может сиз сүйлөшүп берип каласызбы Америкадан? Америкага албетте бойлор көп биякта, бирок виза маселеси да, виза болсо. Ошо виза маселесин неме Октагон жардам берген да магачы. Америка топ менен уже чакырып алып берип, уже визамы аракет кылып башташкан былтырчы. Анан кичине неме түшүнбөчүлүктөр менен токтоп калды. Түшүнүктүү. Эми жеке сүйлөшкөндө да жолдорун айтып берем, колдон келишинче. Ошо сиздин өзүңүз ишке алган жардам эмне себептен токтоп калды визачы? Ошо маселе эртең дагы бир жаңылыктар менен ошо эртеге дагы бир жаңылыктар менен неметебиз эми. Өзүңдү кара, өзүңдү жакшы кара. Мейли, рахмат. Уят болду, эң нечкиси. Конечно, бул кыргыз. биринчи очередде кыргыздын намысы го, бардык жердечи.